Айданадеканын үстүнөн арыз түштү. Бишкек шаарынын тургуну ырчы Айданадеканын би студиясына кылган иштерине нааразы болуп арыз жазды. Анда ырчы кыз би студиясына биге кызыккан жаш балдарды жана алардын ата-энесин чогулткан. Учурда коронавирус илдети күч алуу коркунучунда турганда массалык түрдө адамдарды чогултуп жатканын айтып чыккан. Коронавирус илдетин кайрадан күч алып кетүү коркунучу болгондуктан мектептерге окуучулардын көп чогулуусу кооптуу деп аралыктан окутууга аргасыз болуп жатканда кээ бирөөлөр көп сандагы жаш балдарды би студияларына чогултуп алышкан деп эрежени сактабай өз билгенин кылганын ырчынын кылыгына нааразы экенин ачыктаган. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Бекборбиев, ооба чын, Райым 30 жылдан берики жакын досум, ооба Бакиевчил болгом. Бекборбиев, Бакиевчи, Райымчыл деген сөздөр тынымсыз айтылып келет. Төмөндө ырчынын пикирин өзгөртүүсүз беребиз. Мен 2 жылдан бери эле депутаттыкка барбайм деп келем. Баракчамды түрүп окусаңыздар болот. Мен 30 жылдан бери эле депутаттай жашоо өткөрөм, жана депутатмын. Кыргыздын кайсыл жерине барбайын кучак чайып, тосуп алар көрмандарым бар. Ыр көрмандардын мындай сыйына Аллах ыраазы болсун деп ушул күндөргө чейин сыямды кургатпай эмгектенип келем. Бул пикиримде бүгүн дагы турам. Албетте, кийинки күндөрү болгон окуялар боюнча дагы токтолуп кетпесем болбойт. БШК мага 7500 сомго айып тагыптыр. Мен дагы аны интернеттен окудум. Унчукпай барып төлөп койсом деле болот. Бирок мекеним Кыргызстан деген ырды шайлоого башталгыча интернет баракчасына чыгарыптыр деген айып. Кудайды карасаңар боло. Менин баракчамдын ырды көрдүңөрбү? Мен дагы мыйзам сыйлаган адаммын. Албетте чыгармак эмесмин жана чыгарган жокмун. Ал интернеттеги вариант ырдын бүтүп элек кезинде уурдалып, Моя Родина деген фейк аккаунтка жүктөлүп, эң кызыгы реклама деп акчасы төлөнүп, раскруткага коюлат. Албетте саясий оппоненттер тарабынан уюштурулса керек. Албетте кандай гана фейк аккаунт болбосун, алгачкы жүктөлүү булагын тапса сөзсүз болот. Албетте изилденет жана сот тергөө тараптан акыйкат иш алып барылат деп ишенебиз. Бул сөздөрдү мен азыр трайбалист саясий сарапкерлерге же фейк аккаунттардын алдында актанайын деп эмес, өзүмдүн санаалаштарыма, пикирлештериме маалымат үчүн жазып коюуну туура көрдүм. Ооба, маалымат үчүн дагы айтып коюучу 1-2 сөз бар. Кийинки учурда баракчамдагы комменттер арасында саясат аралашкан сөздөр көп. Бакиевчил, Райымдын ырчысы деген мааниде. Ооба, Бакиевчил болгом. Мен башкаларга окшоп бир жээктен экинчи, аша жегин өтө качкан жокмун. Кан кечип 90 жаш өмүрдү кыйып, Кыргызга 1000 жылдык кырсык болгон адамдын командасын өтө качканга мүмкүнчүлүгүм көп эле. 2 жакын досум анын жанындагы өтө жакын кишилери болчу. Анта албадым, көкүрөк катып туруп алды. 10 жыл аны Facebook'tan аркылуу күрөштүм. Акыр эмне болгонун барыңыздар билесиздер. ТВ, радиону туюу салып, өзү гитара менен ырдап туруп алды. Кимдин ким экенин убакыт көрсөттү. Мага сахна бербей турганда күлүп табасы кангандар көп болгон. Азыр темир тордун артында же качып жүрөт. Эч кимге капачылыгым деле жок. Бул турмуш деп билем. Ал эми Райым боюнча. Ооба, партияга ыр чыгардым, ырдадым, башка дагы колдон келген жардамдарымды бере берем. Кыргызды көтөрөм, өнүктүрөм деп бир досуң шайлоого аттанса, четте карап турасыңбы? Кантип жардам бербейсиң? Ооба чын, 25-30 жылдан берки жакын жолдошум, досум. Менин эл катары эле көп деле жакын жакшы досторум жок. Ушул жашка келгенде жаңы дос таба албайсың, издебейсиң, бирөө жакшы досун бербейт. Бул түшүнүктүү маселе баарыбызга. Мына шайлоо башталды. Шайлоо кызыгдарларга ийгилик каалайм. 30 жылдан бери ыр дүйнөсүндө тынбай жүрүп, көпчүлүк ошол дүйнө аркылуу жакын болуп калгам. Андыктан ушундай учурларда алардын тандоосу менен меники дал келбей калса, алар мага өтө капа болору бышык. Туура түшүнөм. Бул психология дагы ушундай экен. Өзүнүн эле үй бүлө мүчөсү тескери жака баскандай сезилет тура. Достор, мен бул жашоодо башка бирөөнүн оюн сыйла деген тарбия алып чоңойгон жана өзүмдүн көз карашым, жеке пикирим бар жана ал нерсеге бекем турам. Андай болбосо, өз ою жок, далынсынан таптап койсо же акча сунса калса чуркап кеткендерден болсом, анда менин жашоом таптакыр башкача болмок. Көп жылдар мурда эле эл артисти болуп, деги эле көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарды алып, бир бурчта олтурмакмын. Мени көбү неуправляемый деп айтышат экен. Ооба, мен дал ошондоймун. Жана ошондой мүнөздүү кыргыз экениме сыйныктанам. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмбердиев анын мындан ары шайлоодо үгүт иштерине катышпайм деген сөзүнө ишенбегендерге кайрылуу жасады. Өткөндө мен шайлоонун үгүт иштерине катышпайм деген сөз бердим эле. Негедир сиздер эми азыр заман ушундай болуп жатат. Ырчылар стабилдүү, принципиалдуу эмес деп айта бересиздер. А мен тескерисинче ырчылар стабилдүү жана принципиалдуу келет деп далилдегим келет. Мен чындыгында эле шайлоонун үгүт иштерине катышпайм. Кудайым буйруса ушул айдын ичинде менин баракчамдан кайсыл бир партияны мактап жактаган сүрөттөрдү, видеолорду көрбөйсүздөр. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Жардам керек. Таш чайнар эсин жоготуп жыгылып жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу өкүл баласы Алымбек Адылбеков кече 3-сентябрда билдирди. Анын айтымында Алишеров бир нече айдан бери 5-6 оору менен күрөшүп келе жатат. 2-сентябрь күнү саат 8:30 чамасында эсин жоготуп жыгылган. Учурда Фучик ооруканасына жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ага дарыгерлер кант диабетинин сахар оору түрдүү диагнозун коюшкан. Өкүл баласынын айтымында Алишеровдун жубайы дагы батага таласка айылга барып ооруп жатат. Учурда таш чайнардын дарылануусуна акча каражат керек. Алар кайрымдуу элдерден жардам сурап кайрылышат. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сабырбек Жумабеков Дастан Жумабековдордун энеси Гүлайда апа. Балдарым мага асмандагы айды гана алып бериши элек. Элибиздин багына бүткөн алтын колдуу дарыгерибиз бар. Кимдир бирөөлөр үчүн ал адам дүйнөгө таанылган өмүр сакчысы болсо, эне үчүн көзүнүн карегинде кымбат катардагы ул. Бала тарбиялоодо тажрыйбасы мол, жашоонун ысык суугуна бышкан эненин баяны жаш энелерге сабак болчудай. Апа кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин туура тамактанып, дайыма кыймылда болгондуктан ден соолугум жакшы. Боюм 1,50 сантиметр, салмагым 54 килограмм. Жашым 75-те. Азыр да балдарым жасап берген турникке асылып, көнүгүүлөрдү жасап турам. Бир күн көнүгүү жасабай калсам, денем ооруп, башкача болуп калам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ден соолугум жакшы. Кээде бир аз кан басымым көтөрүлүп калат. Башыбыздан оор күндөр өттү. Ушул күндөрдү уулуңуз үчүн өзгөчө сарсана болсоңуз керек. Ушул күндөрү элибиз аман-эсен оорудан чыгып кетсе экен деп тилеп аттым. Баламдын ден соолугу өмүрү үчүн өзгөчө сана тарттым. Докторлор оору жугузуп алды дегенин жаңылыктан окусам ого бетер тынчым кетет. Өзүнөн сурасам баары жакшы апа, сарсана болбоңуз деп мага жумушун жарымын айтса, жарымын айтпайт. Видео чогулуудан өзүнө азык калган чарчаңкы кебетесин көрүп, эне катары жүрөгүм ооруду. Эсиме түшсө түн уйкум бөлүнөт. Негизи эле баламдын өзүн бир ойлосом, жумушун эки ойлойм. Оор операцияга киргенин угуп калсам, бейтап аман-эсен айыгып кетсе экен деп тилеп олтурам. Айтор эненин жүрөгү эч убакта тынч албайт тура. Сабырбек агай балдарыңыздын улуусу болсо керек. 11 бала төрөдүм. 7 уул 4 кызым бар. Оба Сабырбек ошолордун улуусу. Төл башымсың деп атасы экөөбүз тең кастарлап чоңойттук. Ошого жараша үйдүн улуусу болуп, бир туугандарына жоопкерчиликти алып өстү. Сырттан ойноп келгенден кийин тизип алып, бирден колдорун жууп берип, жыгылып бир жери сыйрылса тазалап таңып берип, тырмак өсүп кетсе тегиздеп бөбөктөрүн башкача кам көрчү. Кайненем мен келгенден кийин 5 жылдан соң каза болду. Атабыз кечке жумушта. 10 баланы Сабыкемдин жардамы менен эле чоңойттум. Эмгек эрте бышты. Нан жаап, үй сагандан баштап үйдөгү болгон жумушту жасап, түшүк тартып өстү. Бала кезинен эле мени тартып таза тыккан. Ошого карабай кичине кезинде тентек болчу экен го. Ой, бала кезин азыр деле күлмөйүн эстей албайм. Койдун жаак сөгүн тапанча кылып ойночу. 3 жашында болсо керек. Бир жолу иттин идишине салып койсом, анын оозунан сөөктү талашкан экен. Ит колун тиштеп алыптыр. Чыңырган үнүнөн атып чыксам, колунан баары кан. Колу бутуна оор нерселерди түшүрүп алып, тырмагы түшүп, бармагы шишип эле куурап жүрчү. Кийин деле мектепте окугандан кийин 2-3 класс жогорку окуган балдар менен достошуп алчу. Чылым чеккенди, арак ичкенди үйрөтпөсө экен деп мен сарсана болом. Кудай жалгап жолунан адашкан жок. Анын үстүнө 8 классына чейин тайнесинин колунда болду. Ошондо деле тентектигин айынан мектептен мектеп которуп жүрдү. Бирок кайсыл мектепке барбасын, сабактарын жакшы өздөштүрүп кетчү. Доктор болгону да жөн жерден эмес тура.
Аны өзү дайым эле айтып жүрөт. Атасы бут ооручу. Илгери жаш кезинде бутуна суук тийип, маани бербей жүрө бериптир. Кийин 50дөн өткөндө ошол оору азабын бербедиби? Ириң сөөктүн чучка жетип, жаңы сыздады го.